ковид деген афоризм, ковид деген ушул дүйнөлүк мындай жалганчылык менен акча кылуу оюну болуп атат да. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо бир уюм айтып атат, бул наоборот жаш балдарды шал кылат депчи. Ушул өзгөртүп койсо болобу жазылганда. Анан финансы министри Бакетаев Алмаз Кушбекович келет экен, суроон беришим керек экен. Тышкы иштер министри келет экен. Булардын тиешеси барбы? Эгер тиешеси болсо, финансы министрине сөз берсек. Бакетаев Алмаз Кушбековичке. Келди? Эмне келбесе жазып атасыздар фамилиясын. Но Асан Абдурахманович дегенде баягы Айбек Тураталиевич сөзүңүзгө кошула албайм деп эле кааласаңыз кошулуп, сиз угушуңуз керек, аткарышыңыз керек да, туурабы? Сизге кандай укук берилди кошула албаганга? Биринчи суроом, бул ушуну алып кириштен уялбайсыздарбы? Уже ковид бүттү, 3 жыл болду. Ошол мен министр келсе суроо берейин дедим эле, 3 миллион долларды кантип каяка иштеттиңер, жооп берип койсуңарбы деп. Сиз жооп берип коюңчу, зам министр. Ковид үчүн да 3 миллион доллар каяка кеткен, кимдер алган, кайсы больницаларга барган? Кечиресиз, 3 миллион эмне? 300 миллион доллар каяка кетти эле ошол мына вакцина алгыла деп келбеди беле, грант болуп? 300 миллион доллар. Шалек Карабекович, бул мыйзам долбоорду биз азыр... Азыр кырсаңыз кечирип коюң, мейли аларды дагы жеп тоюшпады, 300 миллион долларды, анан кийинкилеринде эле муну эмне алып келди дейм да. Ковид бүттү го, азыр баардыгы шорпо ичип эле дарыланып атпайбы? Зачем ушундай кылып алдайсыздар мамлекетти, элди? Буну колдобош керек деп эсептейм. Элдер азыр бүт бээнин сүтүн ичип дарыланып атат. Эгер уйку оргошун ичпегенден калгандары. Зачем ушинтип эми канча миллион алып келип атасыздар? 12 миллион алып келип атасыздарбы? Колдоп бергиле кредитти деп. Эми уятта башка тармактар болсо мейли колдоп берели, билим берүү, башка тармактар. Эми ковидте эле шылтоолор бир жолу токтотуш керек да ушинтип жалган айткан нерселерди. Урматтуу финансы министринин ордун басары, жооп бериңчи. Сиз кандай максатта келдиңиз ушуну? Колдоп бер деппи, же отказ бергиле деп? Ушул маселе боюнча. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Шалек Карабекович, сиз өзүңүз билгендей, баягы кредиттерди алганда финансы министрлиги гарант болуп чыгат. Ошо международный комитетке дайыма мен катышам. Бул боюнча биздин саламаттык сактоо министрлиги ушу бизге керек деп бул вакциналар деп мен бияка келгем. Жооп берсеңиз, ковид бүттү. Эл уже олимпиадаларга катышып атат, спорт менен машыгып атат, ден соолугу жакшы. Эмне ковид шултоолуп алып келип да калып атасыздар? Бүттү го ковид, бүт дүйнөдө бүттү го. Кечиресиз, ковид бул былтыркы жылы болгон мыйзам, андан сырткары ковид бүткөнү менен ал мутация берип эме кылып аткан үчүн биз муну календарь прививка киргизип туруп 70% ушул прививка кылыш керек деген эми боюнча негизинде. Нурлия Жапаровна, көрдүңүзбү? Сиз мына берген жообуңуздан эле бул дарылоо тармагына тиешеңиз жок экенин далилдеп атасыз да. Ошон үчүн мен башында эле айттым, мындай жооп берсеңиз мынча кыйналып мындай суроолорго такалмак эмессиз. Сиз айтып атасыз, бул былтыркы колдонулган чыккан ратификация болчу деп. Мына анда мен сизге бир суроо берейинчи. Биздин элибиз 6 миллион 700 миң болду. Ошонун канчасы азыр вакциналып бүттү? 20% 2 миллион 249 миң 731 адам. Азыр дагы ошондо бизге канча керек? Дагы биз 70% калктын баарын прививка кылыш үчүн дагы 3 миллион доза керек.
Сиз азыр айттыңыз 2 миллион с чем-то 6 миллион 700 миң халк болсо мындай да бул жерде азыр айтты биз кесиптеш Жылдыз Эсенбековна 2 миллион азыр запасыңыздар бар экен деп. Туура? Ол бирок 2023 жылы бүтөт да срогу менен. Азыр сиз эрте алып алсаңыз, мындан срок эртең бүткөндө дагы алып келесиңерби? Давайте Венера Калбековна айтмыйм, бул немени калтырайлы кийинкиге так жооп бере тургандар келсин. Биз азыр алган жоопторго канааттанган жокпуз. Урматтуу саламаттык сактоо министринин орун басары, мен бүтүрүп коеюнчу өзүм. Айбек Тураталичте дагы кичине спортивный мүнөз бар экен, бүткүчөйүнү алып койду, анан отуруп турам. 2024 жылы беришим керек дейт бир вакцинанычы. Саламаттык сактоо министринин орун басары жооп берип атат. Азыр 22 жыл. Бул инсандар 2024 жылы да кыргыз улутун ушул вакцина менен дарылайбыз деп ниеттенип атышат да. Вакцинаны токтоткула эми. Вакцинаны алсаңар, мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо бир уюм айтып атат, бул наоборот жаш балдарды шал кылат депчи. Кайра-кайралап келип бир бере бересиңер, тем более кредит менен. Башка жолдору барго бул кыргыз улутун, элин, мамлекетти дарылай турган, вакцинадан башка. Вакцина деп жүрүп мына бириңер камалдыңар, дагы бир нечеңер камаласыңар. Токтотпойсуңар эми. Азыр дейт 20% алып бүттү, дагы 70%-не вакцина беришибиз керек дедиңиз, туурабы? Ооба дейт. Токтотпойсуздарбы? Азыр ооруп атат элдер. Ушул ковид деген афризм, ковид деген ушул дүйнөлүк мындай жалганчылык менен акча кылуу оюну болуп атат да. Мен буга каршымын, буну кайтарыш керек. Такыр ушул мынауну экинчи международный комитетте дагы көтөрбөш керек. Мунун көтөрүп аткандардын үстүнөн бир карап коюш керек. Ден соолугуну дагы, анан кылмыштуулугун дагычы. Рахмат.